Ассаламу алейкумдар, урматтуу мекендештер, кандайсыңар? Жакшыбы, ден соолуштар? Мен кайрадан Зак күчмен. Сиздерге бул 2018 жылдагы окуя дагы эле бүтө элек экен, модадон кете элек экен. Торпок боюнчачы 140 кг торпокту прайып чыга алмаган, элдин баарын ар кандай угулуп калбады, көрүнүп угулуп калды. Как будто алардын сүйгөн кызын же туугандарын, жигиттерин эле өлтүрүп таштагансыпчы. Мага кайгырбайт, белиң жакшы болду деп сурап койсо бир жонго. Торпокко кайгыратты белечи. Тарыхта калтырыптыр да торпокчу. Анан бул жерде бирөө жазыптыр, бир ай мурун чыгыптыр да. Ушуга ишенген силердин да мээңер иштебейт депчи, жанындагы аксакалдаргачы. Шаршак атама жанында чабандар турбады беле. Алар мээс иштеген үчүн, менин өнөрүмдү баалаган үчүн ошончо ишенип берди да турабы. А бирок ойго келген эмес да, алардын да оюна, менин да оюмачы. Жыгылганда турбай калат го депчи. Менин деле жүрөгүмө катуу тийди эле өлтүрдүм деген. Элдин баарына ошо өлтүрдүм десе, ошо боюнча калып калыптыр да тарыхтачы. Ал тирүү деп айтпадым, өлгөн эмес, моюну сынган эмес, 5 мүнөттөн турган. Чоңкоп сатылып кеткен, ээлерден жолуккам депчи. Анан экинчиси мынтип жазыптыр. Бир ай мурун жазыптыр да, Асылбек Коконбаев деген. Торпокту баардыгы эле чабат да дейт да. Торпокту баардыгы эле чапса, эмне ал сага 70 килограммдык музоо беле, же адам беле айтчы. Ал деген 140 килограмм торпок, малыш. Сен билип кой аны, менин тырмагыма тең келбейсиң атак. Торпокту баары эле чабат деп. Сен адамдарды эле өзүң менен теңдүүлөр чаба берчи. Менин тырмагыма тең келбейсиң дегендей. Туурабы? Анан үчүнчүсү мынтип жазыптыр. Мурас дегенчи, 312 Мурас деген. 10 күн мурун жазыптыр да. Кыргыздардын арасында ушундай мээси өспөй калган жаппайлар көп дейт да. Мээси өспөй калган жаппайлар, мен сага арыстан көрүнүп атам же айы көрүнүп атамбы? Кожамды байкап жакшылап тиктеп көрчү. Жаппайлар көп деп. Сен тура эмес жазган үчүн, өзүң жаппайлык мээң иштеген үчүн жаппай болуп жазып атасың да, адамгерчиликтүү сүйлөп жазбайчы. Мен деген адамдардын эле жакшы адамдардын бири болом мен. Андай чаап койсо эле, как будто сенин буту колуңду сындырыш керек торпоктун ордуна, наоборотунан. Анан Узер деген жазыптыр 5 күн мурунчу. Зарылбек өзү кем акыл төрөлсө, анын эмнесин тилдейсиңер? Бул балага акыл жетишпейт. Кудай ушинтип жаратып коюптур дейт да. Акыл жетишпейт дейт. Кантип болсун эми? Зарылбек өзү кем акыл төрөлсө дейт. Өзүңдү билип алчы, мени коюп кем акыл төрөлсө деп. Мен иштеген үчүн түрктөр мана ойлоп чыгардым да. Деп миллион эмес, миллиард кишинин арасынан сурулуп чыктым турабы? Мага чейин эч ким чыккан эмес да мындай түрктөр ойлоп чыгарган. Мээң иштетип сүйлөчү, тилинде сөйөк жок деле урдуруп сүйлөй бербей. Тилиңди кесиш керек ушундай адамдардынчы, акыл үйрөткөн. Бутун чабыш керек. Тилиң кезип, көзүн оюп, кулагын кесиш керек, башын алыш керек дегендей. Бул бала акылы жетишпейт, Кудай ушинтип жаратып коюптур депчи. Кудай мага талантты өзгөчө кылган, сулуулук бербесе да, ички дүйнөм сулуу силердин сөзүңөргө, тилиңерге карагандачы, көзүңөргө, жүрөгүңөргө караганда. Ошону билип койгула. Бир ай мурун жазыптыр Мамаш дегенчи, 5006 деген. Сага окшоп торпокторду далай жолу көтөргөм, мактанбай эле койчу дейт. Далай жол көтөрсөң, сен адамдарды көтөргөнүңдү торпок көтөргөм деп жазып койгонсуң го дейм. Далай жол көтөрсөң, мага чейин биринчи эле чыкпайт белең? Каякта жүрдүң оозуңду ачып, малыш? Мен тырмагыма тең келбейсиң атак. Туура сүйлөгөндү үйрөнгүлөчү. Мен далай чапкам, тигиндей мындай депчи. Далай көтөргөм депчи. Ушинтип жаратып коюптур деп. Сага окшоп торпокторду далай жолу көтөргөм, мактанбай эле койчу дейт. Мактанган эмес, мен деген сөзүмө жараша Бурсили эле ушуну сүйлөп чыккан. Сөзүнө жараша жооп берип чыктым го. Сөзүнө жараша жооп берчү эле го. Мен деле ошентип жооп берейин деп чыктым. Ал мактанганым эмес, колуман келген үчүн ошо сөзүм курч болуп да чыгып атат. Силердикиндей тилим эле сайраган жок. Күчүмдү дагы аракетчил, эмгектенип ушунча түрктү ойлоп чыгардым, 50 түрктү 3 жылда. Ошоңор мээңер иштебейт атат. Канча жылдан бери какшап келатам, 6 жылдан бери, таанылгандан бери эле. Мээңер кирбеген жаппайлар көп экен го. Негативтерге, жалаң диван эксперттерге жооп берейин деп чечтим бүгүнчү. Мындай ушундайлар алып чыгып баштайм да буюрса. Ырыл эмес, журналист жагы эмес, спорт жагы эмес дегендей. Тима Дилбеков деген жазыптыр 1410. 3 жума мурун жазыптыр да. Өзүң прогиб чабыш керек мээси менен жерге дейт. Мээси менен жерге прогиб чабыш керек дейт. Колуңан келеби? Кана келбейсиң, каякта жүрөсүң? Атыңды жашырып даже Узерим деп. Тет жакта Тима Дилбеков. Атыңарды жашырып экрандан коркосуңар. Мен го экранга чыгып, живой көрүнүп, элдердин астында көрүнүп калгам. Миллиондон кишинин арасында турабы? Анан кийин прогиб чабыш керек деп. Жөн эле сүйлөп коесуңар да, силер колуңар эчтек келбейт. Прогиб чапсаң дейт, Олимпияга барып келбейт белең, кыйын болсоң алтын алып. Жөн эле сайрай бересиңер буя кыздардан бешбетер. Анан мынтип жазыптыр Узер деген. 2 жума мурун жазыптыр да Узер деген. Кожомкулдун тырмагына тең келбейсиң дейт. Мен тырмагына эмес, жарым денесине тең келем. Сен менин тырмагыма тең келбейсиң. Эмне үчүн дегенде, мен 21-жылдын кожомкул деп чыкпадым беле? Эмне үчүн дегенде, мен анын колдору менен кылып атам, башы менен, мойну менен бүт
Ал жок манжам менен полный да 5-6 жагы менен кылып атам да. Желкен менен чекен менен дегендей. Чокум менен бүт универсальный. YouTube'дагы дегендей. А силер болсо каяктан кожом кылтырмаганы тең. Силер теңилбейсиңер. А так мен жарым денесине теңилем. Ошону билип жүрүлө. Азыр кожом кылат абыз убагында кол менен кылган. Мен түрлү кылган эмес. Бирок арты кайрылуу болсун. Ошонун жолдорун жолдоп бартам мен да буйруса. Андан кийин Узер деген жазыптыр 2 жума мурунчу. Кожом колун теңилбейсиң. Узер деген жазыптыр 2 жума мурун. Кыйын болсоң мага чыкчы дечи. Эң кыйын болсоң мага чыкчы дейт. Эмне кыйын болсоң мага чыкчы дейт. Чыксаң гана көрүнбөйсүң го. Узер деп атыңды жашырасың. Анан Узерим өзүң атыңан качыпчы. Өзүң камерага чыга албайсың. Анан кийин мен жаныма келип жоломок белең. Мени алдыраак болчу. Малыш десе. Тырмама теңилбейсиңер менин. 2 жума мурун кыйын болсоң мага чыкчы деп. Сен эмне Брусли болуп кеттиңби же? Стивен Сигал Тони жасыңбы? Жөн эле урдуруп сүйлөй берсең, чыксаң ана Мунарбек ошо барып Олимпияны сапырып келбейт белең. Тилиңерде эле сөөк бар сүйлөй бербей. Анан мынтип жазды да бирөө. Узер деген жазыптыр да. Bir ай мурун торпок 140 килограмм чыкпайт, 70 эле чыгат, 70 да чыкпайт деп жазыптыр. 140 салмак чыкпайт, 70 килограмм да чыкпайт деп айттыр да. Торпок 140 килограмм торпок мен нормамдын баарын изилдеп чыккам 2014-жылы. Сен ойгоно элек деле. 70 деп. Сен өзүң 70 чыкпайсың го дейм, өзүң 70 килограмм балдарды чаап алчы. Кыйын болсо колуңан келсе, көтөрүп чаап аласың. Чаап албай турган урдуруп сүйлөй бересиңби? Бул болсо 140 килограмм чыгат, 70 чыкпайт деп. Жөн эле урдуруп сүйлөй бересиң, келип байкап көрчү биринчи. Сразу аны козгой албай турупчу, эле бейниңер үзүлүп кетет. Ошону туура сүйлөгөнү үйрөнгүлөчү. Узер деген жазыптыр 3 жума мурунчу. Кыларга башка иш жокпу? Андан көрө башыңа жыгачы уруп сындырда дейт. Башыңа жыгачы уруп деле башым менен мык кагып атам 5ке 4 жарым, 5ке 4 жарымдык рейкага 200-нчы мыкты. Андан мойнум менен суруп атам 150-нчы мыкты кылжыпты мойнума салып туруп. Эмне аяк жагынан деле кыйынмын. Мен түрүктөрдүн баары 50 түрүккө бөлүнөт. Жеке эле таш эмес, темир эмес. Ушундай аралашма, торпок, байтал деген машина, автобус бүт аралашма түрүктүн баарын ойлоп чыгаргам да. Элдер ойгоно элек делечи. Жазып 1 ай мурун торпок Узер деген жазыптыр 3 мурун. Кыларга башка ишиң жокпу? Андан көрө башыңа жыгач уруп сындыр дейт. Узер деген жазыптыр 1 ай мурун 1 ай мурунчу күч бар, мээ жок экен, акырын койсоң болбойбу дейт. Эми аны бийикке чапкандан кийин мен матрас чапканда элестеттим, терезеден деле чөп чакырып дегейин дегем, чөп турбады эле. Ал чапканда өзүм деле ойлонгон эмесмин, ал туруп кетет го дегем да. Мага мышык элечи. Көрсө ал 140 килограмм торпоң салмагы оор экен, козгоп атканда эле элком менен чапкам да. Өзүм чувство менен чапкан да элком менен. Антип өлтүрдүм дегенди вообще өзүм жоготуп койгом да. Анан ошон үчүн ошо сөз калып калган, камерада сакталып жүргөн да 2015 келейин деп аткан. 2014-жылы декабрдын ортолору болчу да. Ошону компьютерге сактап жүргөм ошондон бери 3 жыл бойчу 2018-ге чейин. Анан ошондой Ашташ Акатовдун сөзү ошо боюнча дүң болбоду Кыргызстангачы. Өлдү деп элдин баары өлдү деп. Түрү ал өлгөн эмес. Чоң кол сатылып кеткенин айтпадым беле. Акырын койгонго да ал ойго келген эмес, ал элком менен койдум да. Самат деген улуу Самат деген жазыптыр 8889 2 жума мурун жазыптыр да. Күчүн күрөштө көрсөт, малга эмес дейт да. Күчүмдү күрөштөн деле эркин күрөштө деле жакшы күрөштүм мен 14-15 жаштарымда 2 баланы жетишип жыгып алчу элем. 19-20 жаштарымда 4 баланы подряд эзе албай туруп чапкам. 70-80-90 килограмм балдарды. А так уланткан эмесмин да, рекордко кирип кеткем да. Анан Узер деген жазыптыр 6 күн мурун кыйын болсоң ташты көтөрбөйсүңбү депчи. Таштыбы? Ташым деле бар 160 килограммдык 15 метр көтөрүп баскам. 2 бала 20 жаш 30 жаштагы качок балдарга байкатып көргөм. Алар козгой албай койгон да ордунанчы. Козгогон киндикке чейин, бирок баса албай койгон. Мен болсо 160 килограмм ташты 15 метр баскам. Мен түрлүү кылам деп атпаймынбы? Кагам, сурайм, чагам, айрым, тешем, көтөрүп чыгам, тоңкором, жылдырам, сүйрөйм, мыйрым, түстөм деп айттым го өткөндө. Ошондой сыяктуу эле. Анан мынтип жазды да бирөө. Узер дегенчи 4 жума мурун жазыптыр да. Күчүңдү керектүү жакка жумшачы дейт. Рекордко деле жумшап атам, спортко деле жумшап атам. Да каяка жумшайын? Кара жумушка деле убагында жумшап бүтүргөм, шабашкаларга чейин. Урдуруп эле сүйлөй бересиң, керектүү жакка эле жумшап атам. Мен сени торпогуңду өлтүрдүм же сүйгөн кызымды өлтүрдүм айтчы. Аябай кайгырдыңар го торпок атам эле. Мага кайгырбайсыңар, бээлиң жакшы элеби, анан нормально эле жүрөсүң деп. Кызыктуу адамдар көп экен Кыргызстанда. Мээси жок торпогун көтөргөн, мээси жоктур, баарыңар бирдей. Та бирөө жазыптыр. Узер дегенчи 4 жума мурун жазыптыр. Мээси жокко торпогун көтөрткөн мээси жоктор, баарыңар бирдейсиңер деп жазыптыр да.
мээси жок торпогун көтөрткөн мээси жоктур, баарыңар бирдейсиңер дейт. Жанымдагы аксакалдар айтып атат, жана чабандарчы. Баарыңар тең бирдейсиңер дейт. Баарыбыз эмнеге бирдейбиз? Алар түшүнүктүү адамдар, менин өнөрүмдү баалаган үчүн, ишенген үчүн берди. Ал алардын оюна деле келген эмес, антип жыгып турбай каларынчы. 5 мүнөттөн кийин турган деп айтпадымбы? Мойну сынган эмес, түрү, мурун ээсин чыгардым эле го андан кийин 1 жылдан кийин. Ишендирди эле го, өлгөн эмес, түрү деп. Ал үчүн милицияларда канча жүрдүм кантта. 1 жумалап, 2 жумалап. Мээси жоктур дейт. Ушу торпогун көтөрткөн мээси жоктур, баарыңар бирдейсиңер дейт. Сен мээң иштебеген үчүн ушундай тура эмес жасап, элдердин баарын ызы-чууга салып, митинг кылып атасың. Мээси иштеген үчүн ушундай рекордду көрсөттүк. Ошону түшүнүп койсоң, атак балакай десе. Баарыңар бирдейсиңер деп. Узер деген жазыптыр. 1 ай мурун адам эмес экенсиң, күчүң болгону менен акылың кенедей да жок экен. Болуптур, көтөрдүң, кайра жай ордуна койбойсуңбу? Кандай болсо да ал Алла Тааланын жараткан жандыгы дейт. Узер деген жазыптыр 1 ай мурунчу. Эми жаман сөгүнгөн аралаш сөгүп да жазып коюпту арасына. Ошо сөгүнгөндөрдү алып таштадым өзүм. Сөгүп, алар сөгүп жүрмөк белем жанакы тиктокерлерди. Мен сөгүнбөйм го, негизи тартиптүүмүн го, көп кишиге караганда. Ошо сөгүнгөндөрдү алып таштап, адам эмес экенсиң деп атпайбы, күчүң болгону менен акылың кенедей жок экен депчи. Акылым 1000 эсе өйдө силерден, миллион эсе өйдө. Акылым мээң иштеген үчүн, ал торпок өлгөндө сен торпогуңду өлтүрдүм же сүйгөн кызың же туугандарың же жолдошуңду өлтүрдүмбү? Ал деген биз ээсине жолуктурайынбы, ишенбей атсаң жүр. Жооп бересиңби бизге? Доказательство барбы? Менде бар, жүр, жолуктурам. Урдуруп эле жаза бергилечи. Акылым 1000 эсе өйдө силердикине караганда. Ошон үчүн мен түрктөр ойлоп чыгардым да. Кара күчтү дагы, ыкты да туура колдонупчу, тең салмактуу билип. Болуптур, көтөрдүң, кайра жай ордуна койбойсуңбу дейт. Жай койгонго дагы аерде жетишпейт болчусуң. Чапкандан кийин ал туруп кетет деп ойлогом да. Урдуруп эле сүйлөй бересиңер. Сен ордунда болсоңор, байкап көрсөңөр, силер ишенмексиңер. Ушундай жай койгон болбойт турбайбы деп ойломоксуңар да. Кандай болсо да ал Алла Тааланын жаратканы дейт. Мен деле Алла Таала жараткан, ал жаныбарларды деле Алла Таала жараткан, мен деле ушундай күч кубат берген. Мени акылды силерден 1000 эсе өйдөрөөк кылып берген дегендей. Урдуруп жаза бербегиле да, тилине сөөк жок деп эле. Узер деген жазыптыр 4 жума мурунчу. Өлтүрдү торпокту, мойну сынды, мен болгондо өзүң көтөрүп ыргытмакмын дейт. Узер деген жазыптыр да 4 жума мурун. Өлтүрдү торпокту, мойну сынды, мен болгондо өзүң көтөрүп ыргытмакмын дейт. Ничего себе, живой негер каймак жегир дегендей. 4 жума мурун жазыптыр. Өлтүрдү торпокту, мойну сынды, мен болгондо өзүң көтөрүп чапмакмын дейт. Торпоктун мойну сынган, өлтүргөнүн жооп бересиң, келбейсиң шамшын тоосуна. Шаршайтага жолуктурайын. Урдуруп эле жаза бергилечи, элдин баарын ызы чуу салып. Ал болду эле, тышта калат, торпок унутуп калат. Мени тааныбай эле торпокту тааныткансыңар го. Торпок мойну сынды, мен болгондо өзүң көтөрүп чапмакмын, ыргытмакмын дейт. Колуңан келеби, келип чаппайсыңбы? Тете атыңарды, өзүңөрдүн атыңардан чыкпайсыңар дагы. Даже камерага көрүнбөйсүңөр. Даже мен живой жаныма келе албай туруп, алыстап урдуруп жаза бересиңерби? Жердин түбүнөн. Атыңарды да жазбайсыңар. Камерага чыгып сүйлөп мага окшоп кыйын болуп чыкпайсыңар, камерага сүйлөп кыйын болсоңор. Чыга албайсыңар да. Ошон үчүн оолан келбеген үчүн урдуруп эле кыстарчасынан эле ушакчылап, жүргүнчү болуп, урдуруп эле жазып атасыңар бири-бириңерди турапчы. Узер деген 4 жума мурун жазыптыр. Өлтүрдү торпокту, мойну сынды, болгону өзү көтөрүп ыргытмакмын депчи. Колуңан келбеген үчүн алдын урдуруп жазып атасың да. Келсең ошондо эле келип чаппайт белең. Колуңан келбеген үчүн аны урдуруп жазып атасың да. Узер деген жазыптыр 2 жума мурунчу. Кожомкул дебей эле койгулачы дейт. Кожомкул деп эле койгулачы дейт. 21-жылкы кожомкул деп тур эле. Эмне, Кыргызстанда кожомкул көп экенби? Бир эле кожомкул чыгат. 20-жылкы чыккан кожомкул, анан 21-жылкы чыккан кожомкул. Сен ар жакты барып оокатыңды берчи, огородуңду тырмап, мага акыл үйрөтпөй. Туура эле жазган. Өлтүрдү торпоктун мойну сынды, Узер деген жазыптыр 2 жума мурун. Кожомкул деп эле койгулачы деп. Узер деген жазыптыр 2 жума мурунчу. Ушуга ишенип торпогун берген торпоктун ээси деле мээси иштебейт экен дейт. Ушуга ишенип дейт да. Алар мээ иштейт, менин өнөрүмдү баалаган үчүн берди. Ишенип торпогун бербейт, торпоктун ээси деле мээси иштебейт экен дейт. Сенин мээң иштебеген үчүн ушундай тура эмес жазып атасың да, мени жамандап, элдерге жаман көрсөтүп, өнөрлүү рекордсмен адамды дүйнөдө бир эле адам жаралса, ушундай анан урутуп жазып атасың да. Мээ иштейт, сеникине караганда 1000 эсе иштейт биздин мээбиз. Ошон үчүн рекордторду сактап жүрдүм да, дүйнөгө таанылайын депчи. Иштебейт экен, торпокко эле убал болуптур дейт. Ушуга ишенип торпогун берген торпоктун ээси деле мээси иштебейт экен, торпокко эле убал болуптур дейт. Торпок сенин сүйгөнүң беле? Же эмне, жолдошуң беле? Аябай кайгырасың го тим эле. Как будто сенин балаңды өлтүрүп таштагансып, как будто урдуруп сүйлөй бересиң да, торпок өлдү, анан тиги бул убал болуптур деп. Түрү 5 ал чоң бук болуп сатылып кеткенге мурун андан 1 жылдан кийин эсиңи чыгарбадың беле? Урдуруп эле оюңа келген баарын отто бересиңерби? Мен канча жолу 1000 жолу каршыласам деле мээңине кирбей койду го, бир кичинекей 5 жаштуу балдардын акылындай болуп. Акиол деген жазыптыр, Акиол дегенчи. Жазыптыр, 1 ай мурун мага кел, өлтүрдүң торпокту, мен да сени ошентип жыгайын дейт.
толпок өлтүргөндү доказательстволору бар, келбейсиң жолуктурайын. Милицияларга, Шашек атама ээлерине жооп бере аласың ба? Колуңан келбей урдуруп жаза бербе да. Тиги бу ана мындай тигиндей жооп бергин деп, как будто досторуңду, туугандарыңды эле смерть кылып чаап салгансып. Ойлонуп сүйлөсөң дагы. Мага кел өлтүрдүң торпокту, мен да сени ошентип жыгайын дейт. Колуңан келбеген үчүн чаба албайсың да. Каяктан алгың келет. Мендей болуш үчүн кайра төрөлүшүң керек силердинчи, бул негативдер, диван эксперттер. Түшүнүңөрбү? Балакайлар десе. Узер деген жазыптыр 1 ай мурунчу. Торпокту колбасага цехке өткөрдү дейт. Эмне көрдүң өз көзүң менен? Камерага чыкты беле ошондой өткөздү деп. Жүрчү шамчын тоосун алып барайын милиция системдикине, Шашек атамдыкына. Жооп бере аласың ба? Колбасага цехке өткөзгөндө жолтурайын. Урдуруп элдин баары эле ортого кылчытып, ызы чуу салып митинг кыла бербей. Ойлонуп сүйлөсөңөр дагы. Мал экенсиңер бу айбандар. Мен сөгүп жазган сөздөрдү кошкон жокмун арасына. Бүт алып салдым, кесипчи. Туура жазган үйрөнгөн элем, мындай ушундай айбанский сөздөрүм баарын калтырбай чыгарып баштайм бул жерде. 18-жылда жооп берчү элем го. Ар бир эски видеолордун баарын чыгарып ушинтип жооп берип баштайм. А так туура эмес сүйлөп алсам кечирим сурайм. Бул айбандарга жооп бердим, жакшы адамдар силер. Мага дух берген адамдардын сөзүн кошкон жокмун берге. Силерге барктайм дегендей. Бул айбандар оңосун атпайм, мени айбан кылып, сөгүп, жаман жазыпты, тилдепчи, чыла кылып, колунан бир тыйын келбейт. Урдуруп эле оюна келген оттой бериптир да. Кыйын болсо мага окшоп чыкпайсыңар камерадан дүйнөнү сапырып. Колуңан келбей анан тынч отурула да, баш тартпай.